Силер менен ага болуп, силерге ийне болуп чогуу 1 жыл 2 ай иштедим. Анча мынча өйдө төмөн ушул иш жүзүндө силерди капа кылып, анча мынча урушуп тилдеп койсом мен кечирим сураймын. Жумуш деген жумуш экен. Мен изначально силерге айткан болчумун. По работе я вас буду ругать депчи. А так в жизни я очень простой человек. Келгиле Кудай кааласа мен эшигим силер үчүн, урматтуу коллегалар, ар дайым ачык. Мен силерди күтөм. Кудай кааласа Жалал Абадта, Манас шаарында силердин бир тууганыңыздар бар. Бул мен Кудай кааласа жакшылык, эң ол жакшылыкта да силер менен чогуу бирге болуум керек. Жаман айтпай жакшы жок дейт. Жамандыкта да силер менен өйөк болуп, жөлөк болуп, бир туугандай болуп ушул Ошко келсем, ушу силерди менен сөзсүз келип учашып кеткенге аракет кыламын. Анда дагы бир жолу кыздарымды, аппараттын кыздары турат. Анча мынча кыздарды деле тилде бурушуп коюп атам, батыраак баскыда, батыраак кыймылдагылар буюрса, мынакей биздин дагы ишибизди аяктады. Жумуш деген жумуш, бул жеке менчик жумуш эмес. Убакыт келет, баары кетет. Убакыт келет, эч ким калбайт, жигиттер. Мына биз деле Кудай кааласа 1 жыл 2 ай иштедик. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич ушул шаарга мэр кылып жөнөттү. Мен ойлойм, толук бойдон биздин алдыбызга койгон тапшырма аткарылды. Анда урматтуу коллегалар, дагы бир жолу ишиңизге ийгилик каалайм. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар, кайсы жерде болсо да жүзүңөр жарык болсун. Уртуңардан эч качан күлкү кетпесин. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Шаар үчүн иштегиле, жигиттер, шаар үчүн. Өзүңөрдүн жеке кызыкчылыгыңарды второстепенный болуш керек. Кудай кааласа мына шаарды кооздоп, оңдоп койсок, мына карачы, эмне деген имарат болуп калды. Могу карачы, кругом мынакей гранит таштар, желегибизди кара, аянтты карагыла кандай кооз болуп калды. Кудай кааласа ушулар баардыгы жеке менин ийгилигим эмес, бул силердин ийгилигиңер.